Жолдош полковник, сиз кайсы тармакка жооп бересиз? Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен Ашкыржаев Эркебек Жумабекович, Ички иштер министринин орун басарымын. Мен көрүлмө службаларым болсо тергөө, экспертный служба, анан дагы 2 ГУБД бар. Жакшы кызмат. Эксперттик бөлүмдү тергесеңиз, мына жерде биздин эксперттер берген тыянакка кандай баа бердиңиз? Адахан Кимсамаевич, мен түшүнүп жок сурооңуз. Кайсы тыянакка? Мына биздин эксперттер берип атат да, экспертизаларды жүргүзүү бөлүмү биздин жогорку кеңештин аппаратынан бир канча редакциялык жана маанилик жактан өзгөртүүлөрдү киргизип сизге сунуштап атат да. Ушундай каталыктар бар деп. Ошолорго кандай деп атасыз? Жооп бериңиздер. Мына келтирилген долбоор боюнча биз алар келтирген эмеге биз макулбуз, баарыбыз, биз каршылыгыбыз жок. Экинчи окууга анын баардыгын эметип карап чыгып, аны эметип кабыл алабыз. Эми жолдош полковник, мамлекеттик тил менен расмий тилдин экөөнүн ортосунда аябай чоң өзгөчөлүктөр жөнүндө баса белгилеп көрсөтүп атат да ошон үчүн. А сиз экспертиза бөлүмүн жетектейт экенсиз, ошого кандай баа бересиз? Адахан Кимсамаевич, мен экспертиза бөлүмүн жетектебейм, мен курирую да, менин карамагымда. Мен Ошо сиз тейлеген деп атат да, кыргызда ошону курирую деген тейлеген дейт. Тейлейм да, жетектеген менен тейлеген айырмасы бар го, Адахан Кимсамаевич. Бирок мен бул биздики экспертиза, мындай экспертиза эмес, биздики криминалистик экспертиза. Мен түшүнөм, жолдош полковник, түшүнөм. Ошол сыяктуу эле бизде дагы ушул тейлегендер бар бизде, экспертиза өткөрөт. Мына ушул жерде сизде бир эмес, бир канча беренелерде каталыктарын көрсөтүп берип атат биздин эксперт бөлүмү. Ушуларды толугу менен макул деп атасызбы деп атам. Бул бир. Экинчиси. Суроо берип жатпаймынбы? Расмий тил менен мамлекеттик тилдин ортосунда шайкеш келбей калса, мамлекеттик тил үстөмдүк кылат деп жазылып турат, туурабы? Туура. Ошондой болушу мүмкүнбү мыйзамда? Мыйзамда негизи мамлекеттик тил үстөмдүк кылат тил. Акыры биздики мамлекеттик тилибиз, бүт мыйзамдар мамлекеттик тилинде жазылып, аны орус тилине которуш керек, расмий тилге. Баракелде, Азамат, ошондой жактарга кетишибиз керек, ошого жетишибиз керек. Экинчиден, бардык жерде эле ички иштер кызматкерлеринин укугу көрсөтүлгөндө бир да бир жерде милдети жок да, кандай дейсиз ушуга? Адахан Кимсамаевич, ички иштер органдары жөнүндө мыйзамдын 8-чи беренесинде милдеттери толугу менен көрсөтүлгөн. Милдеттер ошо 8-чи беренени сизге айтайын да, бүтүндөй жарандар сиздерге жардам көрсөтүүгө милдеттүү болуп атат. Бирок сиздер бир да бир жерде жазбапсыздар, Кыргыз Республикасынын жарандарына укуктук көмөк көрсөтүү деген түшүнүк жок да. Башта менин милиция мени коргойт деп чыгат элек да көчөгө. Ана ошону киргизип койсо болобу? Милициядагы жоопкерчилиги бар, кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын коргойт, жардам берет. Инсандын жана коомдун деп турат. Бул жерде текстинде карасаңыздар, бирок көмөк көрсөтөт деген түшүнүк жок да ушул жерде. Рахмат, Адахан Кимсамаевич. Бул сунуш берсеңиз, биз экинчи окууга карап эметели. Сиз макулсуз. Макулмун. 10 секунд. Эгерде сиз ушуга макул болгон болсоңуз, жазуу түрүндө биз беребиз. Бирок экинчи окууда сөзсүз түрдө ушуларды эске алсаңыз, биздин жасаган иштерибиз бекерден бекер жанакы кагаз катарында ыргытылып кетпеш керек. Себеп өтө көп редакциялык каталар бар. Сиздин сунушуңузду комитеттин депутаттары менен чогуу бергиле экинчи окууда карап чыгабыз, Адахан Кимсамаевич.